Алейкум ассалам рахматуллахи баракату. Менимче салаты нария деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга салат айтканда айтып атса керек. Анан эмне себептен нария деп да атап алышкан бул кызыктуу нерсе. Нария деген ошол жана от дегенге байланыштуу. От салаваты деп коебу же башка нерседен чыгарышкан. Эң негизгиси мындай салават айтуу жок. Бул диндеги жаңылык нерсе. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мындай нерсени үйрөткөн эмес, сахабаларды үйрөткөн эмес. Бул динге кирип кеткен бидат, жаңылык салаваттардан. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга ким салават айткысы келсе, аны эч ким тыйбайт. Бул балким сооптуу жакшы иштерден. Пайгамбар өзү айткандай, ким мага бир салават айткан болсо, Аллах субхана таалага 10 салават айтат дейт. Ошондуктан адам баласы өзүнүн оюнан чыгарбай эле жанагы эле намазда окуп жүргөн салам берердин алдында окуган салават бар эмеспи? Ошону эле окуган болсо, бул эң жакшы. Аягына чейин Аллахумма салли аля Мухаммадин ва аля али Мухаммад кама саллайта аля Ибрахим ва аля али Ибрахим иннака хамидун маджид. Аллахумма барик аля Мухаммад кама баракта аля Ибрахим ва аля али Ибрахим иннака хамидун маджид деп. Ушуну айткан болсо эң жакшы. Болсо кыскача деле айтса болот. Аллахумма салли ва саллим аля набийина Мухаммад деп. Мына ушинтип биз пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга салават айтып, Алла таалага жакындайбыз. Анан жанагындай суроодо келгенде салату нария деген андай исламда жок. Ага амал кылбагыла болгону диндеги жаңылык. Аллаху алам.